каталар менен иштөөдө практикада кандай болот экенин бир аз көрсөтүп берейин. Сизде мындай мисал берилген экен да. Сизде тизмек бар. Аларды анын ичинде саптык чоңдуктар берилген. Көбүнчөсү сандар, бирок арасында мондай сыяктуу аралашма чоңдуктар же болбосо саптык чоңдуктар болуп кетиши мүмкүн. Сиз ошондо текшерип көргүңүз келет экен. Интежер деп аракет кыласыз. Ар бирин алдыңыз, ар бирин алдыңыз. Аны интежер кылып аракет кылгандай бүтүн сан кылайын деп аракет кылып атасыз. Ал бүтүн сан кылып алып, new list деген тизмекке тизейин деп атасыз, салайын деп. Эгерде ката кетсе, бүтүн сан эмес экен деп аны улантып бересиз ишиңизде. Цикл менен кете бересиз. Муну эми азыр жазып көрөлү. My list бар. Тизмек экен. Келиңиз муну көчүрүп алалы. Анан for цикл менен жүгүрөбүз. For item деп атап коелу. Num десеңиз деле болот. Val десеңиз айырмасы жок. For val in my list. Аракет кылабыз. New list. Append чапта. Бирок чаптарды мурда integer кылып кой. Val дегенди integer кылып бүтүн сан кыл. Except value error print f-string колдонобуз. Но нерсе сан эмес экен дедик. Бүткөндөн кийин new listти чыгарып коебуз. Сан эмес экен деди. BCD сан эмес экен деди. Анан калгандарын сан кылып койду. Бүтүн сан кылып туруп, тыпыйтып чыгарып койду. Try except жок болсо, программаңыз иштемек эмес, аягына чейин чыкмак эмес. Ошондо сиз келиңиз муну алып көрөбүз, Муну алып көрөбүз, муну мындай жылдырабыз, мындай кылабыз. Могул жерде болсо, мындай санда кошуп коебуз. Могуга жетеби, жетпейби деген суроодо. Албетте жеткен жок. Бияка да жеткен жок, могуга да жеткен жок. Эгерде муну кайрадан кайтара турган болсок, мунун баары сонун иштеди. Демек, дагы бир жолу кайталап кетсек, try except абдан маанилүү нерсе. Программабыз өз нугу менен иштей берсин десек, могу бөтөнчүлүктөргө келгенде аларды атайын бир жолдор менен чечип, ушу маселени чечип, андан кийин бул ситуацияда программаңыз эмне кылыш керек экенин жазып койсоңуз болот. Албетте кээ бирлер pass деп да коюшат, бирок бул туура эмес да. Тымпыйып кандай бир нерселер жөнүндө мындай маселе болуп атканын айтпай койсо, программаңыз демек туура эмес жазылган. Албетте сөзсүз туура айтыш керек. Мондай консольго чыгарып коюш керек, жана журналга жаздырыш керек. Ошол сыяктуу нерселерди кылганы туура болот.